Бийликти басып алууга жана массалык башаламандуу уюштурууга даярданган деп айыпталган саясатчыларды актаган судья Марат Сыдыковго эч кандай басым жасалган жок. Ал өз каалоосу менен арызын жазды деген маалымат калп. Бул тууралуу Ала Тоо 24 каналына Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков билдирди. Анын айтымында судья өкүм чыгараардын алдында жана угузгандан кийин дагы аны менен жетекчилик тарабынан байланыш болгон жок. Эскерте кетсек, кечээ күнү 1-Май райондук соттунун судьясы Марат Сыдыков 22 кишини актаган чечим чыгарып, көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Өкүм угузгандан кийин оппозициялык маанайдагы саясатчылар сот бийлигине жана президентке ыраазычылык билдиришти. Ал арада судья Марат Сыдыков кызматтан кетүүгө аргасыз болуп жатыптыр деген маалыматтар тарай баштаган. Ушундай сөздөрдү мен дагы ошол интернет барактарынан угуп калдым, окуп калдым. Бул туура эмес, чындыкка жатпайт. Анткени сот ар бир чыгарган чечим үчүн өзүнүн керт башы менен жооп берет. Соттордун ишине эч ким кийлигише албайт. Коомчулукта бардык эл арасында шок болуп жатышат да. Себеби мурдагы бийликтердин учурунда ушундай тажрыйба кайталанып келген. Эгерде прокурор кандай айтса, ошондой чечим кабыл алынат депчи. Азыр болсо ошого таң калышып, шок болуп жатышкандарын мен байкап жатам да. Эми биз сот реформасы деп, анан ушул көз карандысыз мамлекет болуп өнүгүүнүн үстүндө келе жаткандан кийин биз көнүшүбүз керек. Соттордун чечим өкүмдөрү өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын атынан кабыл алынат, чечим кабыл алынат. Анан биздин коомчулук дагы убакыт келип жетти го деп ойлойм да. Ошол Кыргыз Республикасынын атынан кабыл алынган өкүм чечимди дагы урматтаганды, сыйлаганды түшүнүш керек.